Assalamu alaikum, hurmatlı mekendeshler, hurmatlı Kırgızstanlıklar. Biz kayda gelemez jarandar Kırgız mamleketine, Kırgızstandın geleceğine, özübüzdün geleceğine kayda gelemez jarandarız. Biz bizdin niyetimiz, bizdin tilegimiz şu Kırgızstandagı bolup жаткан бараткан багытыбыз, tandagan жолубуз туура болду мекендештер. Биз туура эле жолдо баратабыз, туура эле багытта баратабыз. Бул тазалануу жолучу, достор. Тазалануу жолу ушундай оор болот. 30 жылдан бери чырмалышкан мафиозный структура, 30 жылдан бери чырмалышкан. Булар кече анан бүгүн эле чырмалышып калган жок, достор. Кече анан бүгүн эле чырмалышып калган. Бул 30 жылдан бери булар Акаев баштап берген. Аны Курманбек Салиевич уланткан. Аны жадырап жайнап Отунбаева тосуп алган. Атамбаев уланткан. Сооронбай Шарипович да муну кол чаап тосуп алган. Ой, жакшы турбай, бул отурат экенсиң өзү. Чымадандар өздөрү келе берет турбайды. Бул 30 жылдан бери куралган, чырмалышкан аябайындай мафиоз бизде мамлекетте, достор. Бүт структурада мафиоз ачкан. Бүт. Бир да структура калган эмес. Бүт жерде больницага барсаң да мафия, мектепке барсаң да мафия, прокуратурага барсаң да мафия, сотко барсаң, милицияга барсаң, транспорт министрлигине барсаң, билим берүү министри, бүт мафиялашып, 30 жылдан мафиялашып, чырмалышып калган. Анан баягы сөзүн башында айттым, кайдыгер эмес бололу баарыбыз тең. Кайдыгер болбогула, кайдыгер болбогула. Мен буга чейин бүт эле элге эле кайрыла бериптим, чортаман элге элечи, кыргыз элине эле. Көрсө, тияка кайрылыш керек турбайбы? Тиги прокурорго, сотко, билим берүү министрлигинде иштеген кызматкерлерге, саламаттыкты сактоо министрлигинде иштеген кызматкерлерге, ошолорго кайрылыш керек турбайбы? Мен башкача эле туура эмес эле кайрылып атырмын да. Эл даяр, биз чортаман жөнөкөй элдер даярбыз. Бирок силер кылгыңар келбей атпайбы? Государственный машинада отургандар, силер кылгыңар келбей атпайбы? Министр, билим берүү министрлиги мисалы эмнени күтүп отурасыңар? Ошол жерде иштеген мугалимдер, директор школдор, берки министерствода иштеген структуралар, баарыңар жапатырмак киришпейсиңерби? Баарыңар жапатырмак киришпейсиңерби? Баарыңар киришпейсиңер, баарыбыз монда жапатырмак жабыла кирбейлиби, баарыбыз теңчи. Карап, бай кармушкадан кармицетип коюп, бетиңерди былтыйтып, тултуйтуп алып отурасыңар да нагла. Садыр Нуркожоевичтин колуна кол, бутуна бут болбойсуңар, бай. 12 министрлик. Эмнени күтүп отурасыңар, я? Мындай бир жыргалчылыкка, жакшы жолго, акыйкаттыкка, ыймандуулукка, мыйзамдуулукка баарыбыз аракет кылбайлыкпы, я? Ар бириңердин кабинетиңерге кирип чыгыш керекпи, Садыр Нуркожоевич? Физически жетишпейт анда. Физически жетишпейт адам. Ар бирине кирип тиги тупойду астына коюп алып түшүндүрүп, башкача, мондай кыл, тигиндей кыл деп, ошонун баарына жетишпейт да адам, физически жетишпейт. Зачын саламаттыкты сактоо министрлиги кандай реформа кыла турган оюң бар? Айтсаң болот бир элге чыгып. Бир мындай эксперттерди чогултуп, окуган, билген, тамга тааныган кишилерди чогултуп бир мындай жыйын өткөрсөңөр болот. Өткөндө көрдүк билим берүү министрлигинин жыйынын. Чыгып алып, ыймандуулук тарбиялаш керек, анан тигинтиш керек, минтиш керек. Кантип деген сөздү айткан жок. Ал орун айтты, можер, мындай оруйт, рак болбойт, кирип жөтөлөт, тигинтип минтип оруйт деп айтты, бирок анын
darılaştın jolunu aytkan jok da. Salamatlıkты сактоо министрлиги, misal үчүн Salamatlıkты сактоо министрлиги хотя бы роддомдон баштасаңар болот. Мен айтып берейин анда башыңар жетпесе. Роддомдогу жана туудурган акушерди эмне деп койчулар? Туудурган эмени? Акушер. Акушерди чакырбай, кесиреба кылба, кескилебе. Аны мындай эле төрөтүп ал деп мындай бир ошо врачтарды бир тартипке салсаңар болот. Az girgende эле тигине бычагын курчутуп даярдап турат да, кел курсагыңды жарайын, кесип алайын депчи. Ал кескенде өлдү да, болду да. Ал кайра төрөшү кыйын болуп калат, канча кан кетет, канча дарылаш керек. Sen балаң туура эмес жатат, анан сен төрөй албайсың, анан балаңдын башы чоң экен, анан тиги маткаң мындай экен, тигиндей экен деп төрөйлөк немени эле ошо жүрөгүн түшүрүп атпайсыңарбы? Ай ёма, faşistsиңер ya. Мына балдар күлкүсү келип кетти. Gel. Ay. Чине мындай ыймандуу болгула дейм, урматтуу прокурорлор. Урматтуу соттор. Убал сооптон коркуңуздар, пожалуйста айланайын. Кыргыз элинин бир мындай, Садыр Нуркожоевич келди эле, мына өзгөрүү башталыптыр, жаңылануу башталыптыр деп мындай баарыңар жарышка түшпөйсүңөр. 12 министрлик бириңерден бириңер жарышпайсыңар жүгүрүп. Бириңерден бириңер жарышып кокой, мен кылайын, мен айтайын, мен минтейин. Дым, эчтеке жок. Колун узартат деген сөз бар Кыргызда. Билесиңерби? Колун узартсаңар болот Садыр Нуркожоевичтин. Анан ким жаман, анан Садыр жаман. Садыр келди, эчтеке кылбай атат. Садыр келди, эчтеке реформа болбой атат. Эми Садыр Нуркожоевич эмне роддомго барып тиги жана туудура турган эмелер чогултуп албай, кесиреба кылба. Мындай жөн төрөттө айтыш керекпи? Саламаттыкты сактоо министрлиги бир мындай эметип койсоң болот, мындай косконуп койсоң болот ордуңан. Таза бала болду го. Эмне алгансыңар сиздер? Такыр жүрөңөр кум таш басып бүткөнсүңөр же. Өмүр бою саламаттыкты сактоо министри болосуң да сен анан. Реформа кылсаң, жылыш кылсаң, Садыр Нуркожоевичтин рейтингин өйдөлөтсөң, окуй бул жакшы экен деп башынан сылап туруп сени өмүр бою саламаттыкты сактоо министрлиги кылбайбы? Билим берүү министрлиги, мына билим берүү министрлиги. Көргөзбөйсүңөр, программаңарды көргөзбөйсүңөр, айтпайсыңар. Мындай жок эчтеке. Кичине болуш керек да, мындай бир торпок берип бүтсөң деле бүттүң да институт туурабы? Анча-мынча тамга тааныйсың да, капырай. Башың жетпесе тиги башы жеткендерди чакырып алып кылбайсыңарбы жумушту? Окуй, эмне эле отурасыңар? Баарыңар оосуңарды ачып. Эртең менен 9-10 араң жумушка келесиң. Анан компьютериңди күйгүзүп анан бир кофе ичкичи эле обед. Кетесиң анан пайызаны көздөй, обед ичет элем деп. Кудайды карабайсыңар, убал сооптон коркпойсуңар. Бул эл деген эл болсо, элдин саламаттыгы болсо, элдин билими болсо анан мамлекет өсөт да. Тупа отурасыңар, тупа. Келгиле бир туугандар, айланайындар, кыргызстандыктар, мусулмандар, райымдуу болгула, боорукер болгула, патриот болгула, мекенчил болгула. Аракеттенбейли, барыбыз жапа-тырмак киришпейли. Колуңду узартпайсыңбы? Садыр Нуркожоевичтин колун узарт. Башта реформаны эмнени күтүп отурасың жа? Ар биринин кабинетиңе кирип алып, муну кыл, тигини кыл деп айтып чыгыш керекпи? Силер эмне үчүн министр кылып койду? Эмне үчүн жетекчи кылып койду? Эмне үчүн аэропортко жетекчи кылып алып барды? Көргөзбөйсүңөр, бир результат көргөзсөңөр, кыргыз эли деп кичине мындай. Элдин эмес сууп баратат. Элдин көңүлү калып баратат. Эчтеке кылбайт экен, эчтеке билбейт экен, эчтеке жок. Же силер кабинетиңерден чыкпайсыңар да служебный машинеге отурасыңар, үйдөн чыгасыңар, түз жумушка келесиңер, болду анан кайра кирип кетесиңер тияка. Мен эл аралап
aralap жүрбөйм, эл aralap, маршруткага түшөм, автобуска түшөm, Ош базарга барам, көчөдөн жөө басам. Мен силердикиндей даңкайган автобуста болгон жип жок менде. Элдин эмесин угуп атпайм, элдин сөзүн угуп атам. Бул адамдын көңүлү калса жаман эртең конституциябыз референдумдан талкалайбыз деп атат. Мына мен оппозицияга кече барып жолугуп келдим. Оппозиционный маанайдагы адамдарга айтым эле алардын чырагына май тамып атат. Садыр өлдү, Садыр тыгылды, болду, бүттү бул уже. Рейтинги түштү жанагы. Калмаматов айтканда, мондай эле кеттиңер деп атат. Мондай эле түз эле монда оңкоңордон сайылдыңар деп. Душмандарга таба болуп атпайбызбы? Жемне атайлап жазалган саясатпы же? Атайлап ошондой кылып атасыңарбы? Садыр Нуркожоевичтин иши жүрбөй калсын, токтоп калсын, тигинтип калсын, минтип калсын. Өткөндө мэрден мына мэрди алып бардыңар эле, дагы уят кылдыңарбы? Каякта бир зөөкүр бир канкорду алып барыптырсыңар. Карабайсыңарбы ошону? Мына анын чекесинде жазылуу эмес да бул Ольганы Муштабиген зөөкүр деп. Мына эртең муфтиятка имамды шайлаш керек, муфтийди шайлаш керек. Дагы дым, үн сөз жок. Ачык прозрачно кылгыла. Муфтийди ачык тандагыла, жашырбагыла антип. Муфтият өзүнчө эле мамлекет. Чисти мафиозный структура болуп калган. Ошака муфтиятка чейин мафия болгондон кийин элестетпейсиңер кандай мамлекетте жашап атабыз, каякта жашап атабыз. Галстукту таанган мафиозиялар. Билбейбизби эмне муфтиятта кандай акча тегеренет, эмне деген акчалардын агымы монда ары бери жүрөт. Билет да элдин баары эле муфтиятта кандай мафиозный структура. Анан ким жаман, анан дагы Садыр жаман. Тиги муфтийди ким койду? Тияктагы кишилердин аты айтылбайт да, түртүп атыптыр азыр мен угуп атам. Муфтиятка түртүп жанталашып, тиги комиссияга бир 4-5 дөдөйдү алып барып коюптур. Билбейт, эчтеке сабаты жок, сабатсыздарды. Анан акырында ким жаман болот? Садыр жаман. Мына Садыр жаман, Садыр койду дейт да аны. Ага эч тешеси жок Садыр Нуркожоевичтин. Аралашканда жок. Билбейт аякта. Маалыматы жок. Эмне каша чалып атканын. Биз элди аралап, сураштырып, тиге чалып, буга чалып, бүт сурап билип турабыз да. Мынтип атыптыр, тигинтип атыптыр. Айтып атам, уят кылбагыла эми дагы уят болбой. Ушу муфтиятка бир ыймандуу киши жокпу? Окуй. Бир таза, ыймандуу, ичип жебеген. Прозрачный болуш керек, ачык болуш керек. Азыр элден чындыкты жашыра албайсың. Эртең Facebook'tan тепкилеп таштайт. Бүт историясын ачып таштайт. Мына моундай неме, бул моундай иштерге аралашкан. Дагы ким жаман атты? Кантип жүрөгүң оорубайт, достор, бир туугандар, түшүнсөңөр, кантип жүрөгүң оорубайт. Ошол сөздү угуп туруп же, кантип реакция кылбай коесуң. Эмне деген жолду басып өттү, Садыр Нуркожоевич, ушул жанагы президенттикке отурушун эмне деген азапты тартты, эмне деген кыйынчылыкты көрдү. Биз кыргыз эли чортамандар 30 жылдан бери эмне деген мясорубкадан өттүк. Жерлерибизден айрылдык. Эмгиче чегараны илгери Акаев тупой болбосо, илгери эле тактап туруп бүтүрүп коюш керек болчу да. Анан калып эле өлмүш болуп мындай маска кийгениңер токтоткулады. Аякта кимдин контрабандасы, кимдин жүгү кетип атат. Элдин баары эле билет экен аны. Ошон үчүн бир туугандар баарына көз салып туралы, кайдегер болбойлук. Кайдегер болбойлук. Эмне жалгыз эле Садыр Нуркожоевичке керекпи Кыргызстан? Жалгыз эле Садыр Нуркожоевичке керекпи? Баарына керек да, баарыбызга керек да, окуй. Прокурорго да керек, сотко да керек, тергөөчүгө да керек, мугалимге да керек, директорго да керек, таксистке да керек, швеяда иштегенге да керек.
Erteң tığılsak, barыбыз tığılabыз da. Barыбыз tığılıp, barыбız sazga malınganpayбызбы? Ошон үчүн достор, бир туугандар, мекендештер, айланайын соттор, жалыптын 95% эле сот прокурор эмне алды? Сот. Мен болду аралашпайм сотко, кийлигишпейм. Келип алып атат, мояка эшиктин түбүнө жатып алып атат. Аралашпайм мен, болду эми ал тияктагы киши айткан, моягында турат, анын баары көкүрөгүндө турат. Билет, Садыр Нуркожоевич өзү ошол мясорубкадан өткөн, билет. Эми тегерегиндегилер. Кептин баары тегерегиндегилерди болуп атпайбы? Иш жүрүп атат, кагаздар жазылып атат, тигинтип атат, минтип атат. Ат баскаңар даярда чөнтөктө сразу эле чыгарып туруп эле карматасыңар. Силер колун узатпайсыңарбы? Садыр Нуркожоевичтин айтканынан андан да мыкты кылып жасабайсыңарбы? Жазалып атат. Болду кетти да ал, андан башка түйшүгү канча? Ошон үчүн дагы бир жолу кайрылып кетем, бир туугандар. Мына моякта менин жанымда эмне деген балдар жүрөт? Эмне деген патриоттор жүрөт? Көзүнөн бутунан айрылып жанчылган балдар отурат мына менин жанымда. Тура эмес айтып атам, Руслан, айтчы сен деле. Биз деле ошол мекен үчүн чыкканбыз да, бир туугандар, ассаламу алейкум. Анан көрүп туруп көрмөксөнгө салбай, ушундай кыйгырып сүйлөгөнүндө мындай туура түшүнүш керек да. Эмнеге дегенде, ошол мекен үчүн күйгөн адамдар гана ушул чын жүрөктөн, ушул жүрөгүнөн чыгып атат да. Анан дагы колдон буттан алышып, мындай жардам бере калгандын ордуна бут тосуп отургандар, 5 күн боло элек жатса митингге чыккандар, анан тажатат да. Анан да айтат да, Садыр жаман болуп атпайбы? Сөздүн баары эле Садыр Жапаровго тийип атат. Ошого күйүп атам мен, Эми кайсы бирине жетишет Садыр Нуркожоев? Анан дагы могу жалгыздараак бак болбойт да, бир туугандар. Келди андан көрө мындай жапатырмак колдон буттан алышалы да. Баарыбыз колдон буттан алышпак. Баланын бир көзү түшүп калган. Мына могу оң көзү түшүп калган, агып түшүп калган. Мына могу азыр 5 айдан бери не деген күндү көрбөдүк мына могу оппозицияны көрүп атабыз, кандай гана каралуулорду чыгарып айтат момдай жапатырбак колдон буттан алышып эл момдайчы азырчы сууп бартат да, өзүнөн өзү эле сууп бартат да. Эмнеге? Сот да сих пор эле ошондой, прокуратурасы да сих пор эле ошондой. Мындай колдон буттан алыша калалы деген жок экен да, булар ямак эле түртүп турат экен да. Кеткиле да, иштей албасаңар кеткиле. Кыргыз элим өзү эле таап алат, арасында миң деген юристтер бар. Мына чет өлкөдө жүрүшөт, ошолор ушакка кире албайчы. Аяка барсаң эле жана долларын сурап отуруп калышат экен да, бир сотко кириш үчүн дагы бир акча төлөйт экен да. $30.000 экен, угуп атабыз. Ана мындай кантип кыйкырбай коет, Бакаев акачы. Ушул жерде кыйкырып атканга да рахмат, Аллах разы болсун. Элдин үнүн жеткизип аткангачы. Анан жана бут тоскондор да чыгып атат да. Ана Садыр Нуркожоевичтин атын жамынгандар дагы бар да, толтура. Ошону да токтоткула. Андан көрө колдон буттан алышып, сотту реформа, мына билим берүү министрлиги баарын айтып атат. Ушул жерден Бакаев айкадан башка ким айтып атат Кыргызстанда? Мондай колдон буттан алышып келеле бир туугандар. Бирге туралык. Анан жакында шайлоо келатат бир туугандар. Ошо шайлоодо дагы кандай Садыр Нуркожоевичти шайлап алдык, бир тыйын албастанчы. Бекер чуркап жүрдүк мына. Жөн элечи мына чын жүрөктөнчү, мындай чын жүрөктөн жүрөгүңөр менен шайлап алгалы, эми ушунда дагычы. Акча бакчаларын кимдер предлагать этсе мына келип айткыла. Колдон буттан алыша калып, жана акчасы жок болсо дагы мындай жүрөгүндө Кыргызстан деп соккон бир туугандарыбызды шайлап алалы. Анан канчалаган
аркы чет мамлекетке мигрант болбой ушул Кыргызстандан эле окат кылсак болот бир туугандар. Эмне деген инвесторлор келип атат. Ошолорду жанагы соттор талкалап коюп атат да, соттору тиягынан министрлери келип эле өткөзө койбостон. Келе бир туугандар. Ошону колго алалык. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.